Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Урматтуу мекендеш. Жакында Кыргыз Республикасынын парламентине депутаттарды шайлоо күнү. Албетте, буга дейин эгемендүүлүгүбүздүн тарыхында бир канча жолу шайлоолор өттү. Жана ошол шайлоолордо бийлик тарабынан басым болгондугун, чөнтөгү калың шылуундардын өз бийлигин жүргүзгөндүгүн жакшы билебиз. Бул сапар андай шылуундукка жол бербейбиз. Президентибиз Садыр Жапаров өзү баш болуп, бийлик тарабынан басым болбостугун, шылуундарга эл менен биргеликте тура тургандыгын баса белгилеп айтып кетти. Андыктан, урматтуу ата, урматтуу апа, агайыны бир тууган. Кыргызстан бул биздин мамлекет. Кыргызстан бул биздин өлкө. Келечегибиз болгон жаштарга, келечек муунубузга кандай даражадагы өлкө калтырабыз? Ал биздин колдо. Чын жүрөктөн, ыйман менен, акыл менен тандайлы. Эртеңки күнү өзүнүн бизнесин, өзүнүн байлыгын коргоп, кыйкырып тура турган эмес, сиздин, биздин укукту коргой турган инсандарды тандайлы. Люстрация деп, жаңылануу деп жаттык. Жаңылансак, өнүгөбүз дедик. Мына бизге тандоо, мына бизге люстрация. Андыктан, урматтуу мекендеш, шылуундарга алданбастан, акыл менен, жүрөк менен туурасын тандайлы.